Амансыздарбы? Бийлик айтканынан кайта берген адатын далилдеген фактыларга токтолобуз. Жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарыңыздар. Баса белгилеп кетүүчү жагдай биздин команда далилсиз ар нерсени айта бербейт. Реалдуу турмушта көзгө көрүнүп турган гана кемчиликтерди ачыга чыгарып келаткандыгыбыз үчүн ак үй көгүйдөгүлөрдүн айрымдарына жакпай келебиз. 2021 жылдын аягында дүйнөдөгү аялдар коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп таанылганы жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан. Ооба, мындай маалыматка көпчүлүгүбүз тисалаганбыз. Караманча каршы болгонбуз. Президентибиз да Кыргызстан аялдар үчүн коопсуз өлкө деген билдирүүгө өзүнүн каршы оюн айткан. Кыргызстанда аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар свободно эле жүрөсүңөр койм. Керек болсо Садыр Жапаров мамлекетти жетектөөнү колго алган күндөн баштап аялдарды колдоо керектигин, жооптуу кызматтарга тартуу убадасын да берип жүргөн. Ал сөзү эмне болду? Кененирээк айтып берели. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам. Ооба, чынында Садыр Жапаров 2020 жылкы башаламандуу октябрь окуяларында аял затына сөзсүз өкмөт курамынан орун берилерин айткан. Бул өкмөттүн курамы бүгүн эртең мененден баштап шашылыш түрдө куралды. Мен сиздерге жана депутаттарга айттым. Сиздерге дагы бир жолу кайталап коеюн. 1 ай 2 айдын ичинде кайрадан карап чыгып, бардык тармактардан карап чыгып туруп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи өкмөттүн курамында. Анан жаштардан тартабыз жумушка. Карайбыз аны. Эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Акыбал ушундай болуп турат. Бирок ал айтканы бийликке жетип алганга чейинки гана көп убадаларынын бири болуп калды окшойт. Дегенибиз андан бери жылдар өттү. Марипов баштаган өкмөт курамы бекитилип, конституцияга өзгөрүүлөр кирди. Министрлер кабинети куралды. Бирок министрлер кабинетинин курамында болгону 21 адамдын бирөөсү гана аял болгонуна күбө болдук. Мындай көрүнүш жогоруда президент аталган 30%га таптакыр караандабайт. Баса 2021 жылдын соңунда пресс-конференцияда ажообуз өкмөт курамында кемчилик болуп калганын мойнуна алган жайы бар. Агенттиктерге, башка кызматтарга аял затты тартабыз деп да сөз берген. Министрликтин баары мырзалар орунду ээлейт. Бул жогорку кеңешке гана тийиштүү 30%дык депутаттардын 30%ын айымдар ээлесин деген. Же жалпы бийлик органдарына, жалпы башкаруу системасына байланыштуу. Баланс боюнча дегел өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар. Бир эле аял болуп калды, бирок азыр агенттиктер бар бизде. Службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса. Ал убада айтылгандан бери бир эле дегенде жарым жылдан ашык убакыт өттү. Ажообуз айткан агенттиктерди карап көрдүк. Бир орун гана аял зат өкүлүнө берилиптир. Анысы ал дейли. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө көз жүгүрттүк. Жалаң эркектер шагырайт. 7 дубанды 7 жигит башкарууда. Кыргызстандагы бардык райондук администрация башчылары да өңчөй жигиттерден турат. Айтмакчы, бир топ жыл мурда жогорку кеңештин депутаттары боюнча да гендердик теңчиликти сактоо максатында мыйзам кабыл алынган. Мыйзамга ылайык бир жыныстагы өкүлдөрдүн саны 70%дан ашпоого тийиш эле. Учурда 90 депутат болсо, анын 70ден ашыгы мырзалардан куралган. Белгилей кетүүчү жагдай мурдагы бийликтин тушунда деле мамлекеттик кызматтарда гендердик теңсиздик өкүм сүрүп келген. 2019 жылы аймактык өнүгүү боюнча улуттук диалог конференциясында өлкөдө жетекчилик кызматтарды негизинен эркектер аркалап калышканын, ал эми аялдарды аталган кызматтарга жолотушпай, аларга социалдык көйгөйлөр менен иштөө мүмкүнчүлүгү берилбей жатканын экс-президент Роза Отунбаева да далилдеген жайы бар. Бардыгын түп тамырынан бери өзгөртөбүз. Жолго салабыз деген азыркы бийликте тилекке каршы аял затты кызматтан оолак кармап келет. Калайык калк менен жолугушууда Кыргызстан айымдар үчүн кооптуу эмес экенин баса белгилеп, аларды кызматка аралаштырабыз деп алдап соолап жолго салгандын ордуна ооздон чыккан сөзүн иш жүзүндө далилдесе гана. Алдадым мен.
энелердин өлкө тагдырында чечим кабыл алууга активдүү катышуусу социалдык аялуу топтордун, балдардын, пенсионерлердин, аз камсыз үй бүлөлөрдүн жана майыптыгы бар адамдардын кызыкчылыктарын сактоо менен түздөн түз байланыштуу экенин унутпоого тийишпиз. Сиздер менен мен Сайпиден Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.